Ассаламу алейкум, ардактуу хайымдар жана мырзалар. Улуттук телерадио 1 корпорациясы бүгүн чокусу асман тиреген тоо койнунда. Арыбаңыздар, Улуттук 1 канал жана музыка телеканалында бүгүн жапжаңы долбоордун бет ачары Аяздагы таймаш. Кыргыз шоу бизнесиндеги өнөр адамдарынын Аяздагы кызыктуу таймашты бүгүн чогуу болобуз. Барыңыздарга жалыңдуу ысык саламыбызды жолдойбуз. Ал эми бул таймашта 12 катышуучу болот. 2 командага бөлүнүп, албетте кызыктуу оюнга ат салышат. Андыктан албетте биз менен бирге болуңуздар. Ал эми ардактуу урматтуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, барыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Бүгүн биз кыргыз өнөрпоздорун бир гана жөн эле таймаштырып коебуздон, алардын жан дүйнөлөрүн бириктирип, алардын ортосунда достуктарды бириктейбиз, туурабы? Ооба, андан сырткары бажып биз кыргыз жаратылышын бүт дүйнөгө жар салабыз. Жана ошондой эле сергек жашоого үңдөйбүз. Болгону бизден алыстабаңыздар. Кызматтоосу Арген, Нуриза жана Айзада алдыдагы мүнөттөрдө бир гана сиздер менен. Аны эмесе, кесиптештер, баштайлы таймашты. Кеттик эле. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Аяздагы таймаш теледолбоорунун биринчи тандоо турун биз баштайбыз. Бүгүнкү таймашта 2 команда 12 катышуучу ат салышып, жеңишке жеткени финалды көздөй багыт алат. Ал эми финалдан алар баш байге үчүн ат салышат. Бул таймаш бир канча этаптан турат. Ошол этапка жараша өлчөнгөн убакыт берилет жана ошого жараша упайлар саналат. Андыктан барыңыздарды экранга жакыныраак чакырып өтөлү. Кызыктын бардыгы алдыда. Аны эмесе, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер даяр болсоңуздар, биз дагы даярбыз. Кесиптештер, командаларды чакыралы эмесе. Аны эмесе, алдыңыздарда биринчи команда. Оң караптан чакыралы. Ассаламу алейкум. Жакшы, биз жакшы, эң сонун. Ал эми, урматтуу телекөрүүчүлөр, көпкө күттүрбөстөн биздин дагы экинчи команданы чакырабыз. Сол канатта командалар келиңиздер. Командалар жаныбызда. Биринчи командалардын аттарын сурап ойлогонду дейсиз, кесиптештер, э? Соң. Оң жак канатта команданын аттары. Биздин команданын аты Агыл Бирс, эр жүрөк, бийиктикте бир жүрөт. Ойбай, ай. Экинчи команданын урандары, аттары кандай болду экен? Өрү баласы эч качан ит болбойт, мышыкты эч качан арстан дебегиле. Биздин уран Достук жеңет. Баракелде. Эми командаңыздар тааныштыралы, биринчи. команданын эң сулуу айымы. Билесиздер, Агыл Бирс өзү кызыл китепке кирген, ошондуктан биздин командада жалаң кызыл китепке кирчү адамдар дагы бар. Бисмилла дегенде эле биздин Алтын ай Зайка эң мээримдүү, кайрымдуу фонддор менен көптөгөн элдерибизге жардам берип жүргөн кыргыздын мыкты кызы. Экинчиси харизматичный үндөсө үн таланттуу ээси, өзгөчө тиктокер нечен түркүн бардык замандын талантын бекем кармаган Дайыр Исмадияров. Жана ошондой эле өзгөчө кылгыякта өзгөчө ойногон биздин мыкты талант ээси Залина Касымова. Жана ошондой эле биз тобунун бас гитаристи алдыңыздарда Касым Токторов. Агыл Бирс командасы болду. Эми кийинки команда менен таанышалы. Аны эмесе, сүйүктүү көрөрмандар, биз экинчи команда менен таанышабыз. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Музаман тобунун солисти мен Тариел Токмергенов. Рахмат, без комментариев. Менден кийин турган Кыргызстандын Хьюстону Жипара Таштанова. Бул кызды кое турайын, эми сюрприз болсун. Андан кийинки Кыргызстандын эң алып, эң чоң оператору Эржан. Кол чабуулар. Менин группалашым, досум, ырчы, эң назик жигит Минурбек. Жана ошондой эле биздин азыркы учурда Кыргызстанда тренд болуп аткан бии бар. Бийдин ээси Назель. И раз, и два, и апам чайны ичким келет. Вай, Сонун, баракелде. Эң сонун.
урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бардык командалар менен тааныштык. Эми таймашты баштайлы. Алгач эле биринчи мергенчи деген оюндан баштайбыз. Шартын түшүндүрө турган болсом, атайын даярдалган тегерек тешикчелер бар, тактайча коюлган. Сиздердин максатыңыздар кар менен ошол тактайчанын ортосуна карды ыргытып наркы бетке өткөрүш керек. Кимде канча көбүрөөк кар болсо берилген убакытта жеңишке жетише аласыздар. Түшүнүктүү болсо анда биз командаларга ийгилик каалайбыз. 1, 2, 3. Опа! Опа, вторая есть! Опа! Опа, бичучачка! Урматтуу телекөрүүчүлөр, Аяздагы таймаш теледолбоорунун биринчи этабы да соңуна келип жетти. Ким жеңишке жетти, ким ийгиликке жетти, баарыбыз чогуу көргөн да. Ооба, жыйынтыктар менен бөлүшө турган болсок, менин оң тарапта турган Ак Элбирс командасы 5 упайга ээ болду. Кол чабуулар. Ал эми сүйүктүү көрөрмандар, менин жанымда оң капталымда турган Достук командасы 8 упай менен жеңишти багындады. Достук командасы. Бул биринчи этапта өзгөчө Минур мырзага кол чабыш керек э. 4 упайды өзү салды. Сонун. Айта кетчү нерсе, командалар бул биринчи гана этап, алдыда дагы бир нече этаптар бар, андыктан капаланбайбыз, болгону алдыга дейли да, келиңиздер оюңуздар менен бөлүшөлүчү. Самат мырза, эмнеге 3 упай артта калып калдык? Эми бардыгы буйрук экен, оюн экен, болушунча салганга аракет кылдык, бирок мен бирөөнү салдым. Бирөөнү, макул. Сизчи? Бирөөнү. Даяр мырза, айтыңызчы, эмне жетишпей калды? Бары жетишти. Негизи оюн башталганда ушундай акырын башташ керек да. Катуу баштагандар маарага эң акыркы келчү эле. Бул атайын техника экен да. Оюн боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми бардыгы сонун болду, кызыктуу болду. Буюрса бул башталышы гана, буюрса кийинки жерде сонун көрсөтөбүз. Буюрса сонун болду. Биз баарыбыз бири-бирине эле салалы дедик. 5 числону өзү жакшы көрөбүз. Ошон үчүн 5 сал.
Макул, анда команда ийгилик каалайлы. Эң сонун жана ийгиликке жетишкен командадан дагы. Албетте, сүйүктүү көрөрмандар, достук командасы жеңишке жеткен болчу. Биз жеңишиңиздер куттуу болсун. Алгачкы биринчи этаптын турунун жеңүүчүлөрү. Эмоцияларыңыз менен бөлүшүңүз. Эми жеңишти да көтөрө билиш керек. Жеңилгенди да билиш керек. Урматтуу биздин атаандаштарыбызга кайгысы менен тең бөлүшөм. Жакшы киргиздик, сонун болду, уттук. Куттуктайм достук командасын. Азаматсыздар, сиздечи Жапар айым кандай эмоциялар болуп атат? Эмоция эң сонун. Буюрса жеңишке настроены. Буюрса бул башында жеңүүчү болсок, аягында да жеңүүчү болобуз деген үмүттөбүз иншалла. Болсун. Эржан мырза, сиздечи толкундоо сезимдер, алгачкы сезимдериңиз менен бөлүшө кетсеңиз. Оюн аябай кызыктуу болуп атат. Жеңиш дагы оңой болгон жок. Мындай биздин команданын күчү менен, Минур байкенин жардамы менен алдыга чыктык. Мен салып аттым, бирок весим алдыга тартып кетип эле ылдый түшүп калыптыр да. Жеңилдерки кирип атты. Жакшы, Назель айым, канча жолу кар салдыңыз? Мен карды жакшы жасап аттым, бирок тилекке каршы сала албай калаттым да. Жетейин деп жетпей калыптыр бир аз. Бирок мына биздин жигиттерибизге аябагандай ыраазымын. Ошо биздин жигит жана ошондой эле Жупара дагы айым аябагандай жакшы ийгиликтерге жеткирди бүгүн. Чоң рахмат. Ал эми сүйүктүү көрөрмандар, бул жеңишти алып келген Минур мырза. Оңой болдубу? Мен оңойлуу болду, анткени мен айылда өскөн балам, мондай чүкө ойноп жүрчүмүн да, мен мондай равновесие кармап монтип, бир бутуң арка таштап монтип атып, ошонун үчүн дагы мага жеңилирээк болду окшойт дейм да. Этап Аяз ата деп аталат. Оюнчуларга 5 мүнөт убакыт берилет. Кимдин Аяз атасы 5 мүнөттө жасалган кооз сулуу болсо, ошол командага 5 упай, ал эми жеңилгени 2 упайга ээ болот. Анда эмесе кесиптештер, оюнду баштайлы. Командарга ийгилик каалайбыз. Капталына керек болуп атка. Капталына. Evet. Az mı kaldı? Ардактуу телекөрүүчүлөр, Аяздагы таймаш теледолбоордун экинчи этабы дагы соңуна келип жетти. Барыңыздарга маалым болгондой эле, биздин командаларга экинчи шартты түшүндүрүп, ровно 10 мүнөт убакыт бергенбиз. Аяз ата жасаш керекти, буларга балалык кезин баарын эсине салдык. Бирок мен эки жагымды карап, күлкүм келип атат бир четинен. Мындай Аяз атаны мен биринчи жолу көрүшүм. Анда современныйлар да бар экен бул жакта, бир эскиси да бар экен. Баарыбыз чогуу көрөлүчү кесиптештер, сөз сиздерде болсун.
Анда ак Эльбрустен баштайбыз. Карап турсак чындыгында заманбап окшойт. Дегеле айтыңызчы, канчалык деңгээлде оңой, канчалык деңгээлде оор болду? Биз команда менен ынтымакташып жасадык. Башын мен алдым. Командага алган жерин чогултуп берди. Сүйлөшкөндө биз бул ак Эльбрустен аяз ата жасадык. Эльбрус өңдөнгөн. Көз ак Эльбрустен кара мончогу. Биздин шарт боюнча 3 деталь берилген. Сабиз, көзү, мурду, анан чака. Андан бөлөк биз 3 деталь колдондук. Мына флажок, шарф, анан очки. Калганын биз өз эмгегибиз менен, фантазия менен жазадык. Банальный эмес, это заманбап, чыныгы мындай талантты көрсөтүп берди алдык деп ойлойм. Биздин команда менен ак Эльбрус алга! Сонун жооп уктук. Сүйүктүү көрөрмандар, достук командасынын аяз атасын биргеликте көрөлү. Минур мырза, айтсаңыз, эң кызыктуу жана кыйын учуру менен бөлүшүп кетсеңиз, кыйын болдубу негизи жасаш? Эң кыйын болгону бизге могу эң биринчи части аябай кыйын болду. Калгандарын экинчисин тарель тияктан жасап алып келип дайындап коюптур. Анан бул аяз атанын башка өзгөчөлүгү тиги аяз атадан мунун телефону да бар, уюлдук телефону бар керек болсо, анан музыка деп жүрөгү дайым музыка деп согуп турат. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр. Обувь, бут кийими да бар керек болсо, мынакей. Да калган менин кесиптештерим да бир оз кошумчалап кетсин. Айтсаңыз, Эржан мырза, бул шаймандар, куралдар кимдин идеясы болду? Бул команданын жалпы идеясы болду. Жата калса бут кийимге чейин үстүбүздө чечип берип, аяз атаны болушунча мындай заманбап кылып көрсөткөнгө аракет кылдык да. Жада калса жаңы эле Минур байке айткандай жүрөгү дагы музыка деп ырдап атат, бийлеп атат азыр. Сонун. Ооба, сүйүктүү көрөрмандар, өзүңүздөр дагы байкап турсаңыздар, Эржан Кадырбеков атайын ушул кар кишини жасаш үчүн бутун чечип берген экен. Азаматсыздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, упай бере турчу убакыт сааттар келип жетти окшойт, Экинчи оюнда эң мыкты болду. Керек болсо Эржан мырза бутун чечип, үстүлөрүн чечип кийгизишиптер. Жүрөгү музыка согуп турсун деп жүрөгүндө чейин флагтар сайышыптыр. Өзгөчө колчалар болсун. Сонун бирок бир деген ноосу бар экен. Аяз атаңар сабиз жеген эмеспи, бою аябай кыска экен. Чындыгында бой өспөй калганбы билбейм. Упайлар бере турган болсок, биринчи ак Эльбрус командасынан баштайлы. Сонун, жакшы, көрүнүктүү. Сиздерге упай жалпысынан 3 упай бердик. Себебин сурай турган болсоңуздар, себеби аяз атаңыздар бир аз бияка салыштырмалуу окшошпой калды деп айткандан алысмын. Жакшы, сонун. 3 упайды эмнеге бердик? 3 упайды сиздер эрте бүттүңүздөр жана шамдак айлык менен алдыңыздар. Ушуну менен 3 упайыңыздар куттуу болсун сиздердики. Кийинки упайды уруксат болсо 5 упай менен алдыга озгон достук командасы кайрадан азаматсыздар. Бирдеке дейсиздерби? Жеңишти 2 жолу көтөрө билиш керек. Эң сонун достук командасы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз дал ушундай мыкты маанай менен улантабыз кийинки этапка өтөлү. Кийинки этап чана драйв деп аталат. Ардактуу катышуучулар, команданын 2 катышуучусу бирин-бири тоскоолдуктарды бузбастан сүйрөп Марага чейин барат. Марага жеткен соң кайра катышуучулар орду менен алмашат да стартка келиши керек. Андан соң кийинки катышуучулар чананы алат дагы көмкөрөсүнөн жатып алып тоскоолдуктарды бузбастан Марага чейин тебип келиши керек. Жана стартка түз сүйрөп барат. Ошону менен командадагы ар бир катышуучу стартка, анан Марага жетип барышы керек. Анда эмесе ар бир катышуучуга ийгилик каалайбыз, кесиптештер. Кызыктын бардыгы алдыда.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул этап бардык командалар үчүн өтө бир кыйындыкка турду окшойт. Себеби дегенде баары дем кыстыгып, дүүлүгүп дегеле чыкпаган жерлеринде чыкты окшойт, Жыйынтык чыгарабызго дайым бул учурда. Чындыгында кыйын болду. Командалардын аракети күч. Жыйынтык деген жыйынтык экен. Калыстар тобунун чечими менен 2 командага тең бирден упай. Эгерде түшүндүрүп айта турган болсок, Достук командасы 6 секундка биринчилерден болуп келди, бирок конустарды жыгылтып алышты. Ал эми Ак Элбирис командасы 6 секунд артта калса да, конустарга бузулган жок. Андыктан 1-1. Коттуктайбыз командалар. Браво! Сонун. Эмоцияларыңыздар менен, ой пикириңиздер менен бөлүшө кетсеңиздер, кыйын болдубу? Жакшы болду, кыйын деле болгон жок. Оңой эле. Оңой эле утуп алайын дедик. Уттук окшойт, эми мейли бир упай берип коелу. 1-1 болду. Ыраазыбыз буга да. Болду анда. Азыр мен суроом, Дайыр мырзага болгондо сиз кадимкидей эле сууда сүзгөндөй сүздүңүз окшойт. Буга чейин сууга сүзүүгө катышып жүрөсүзбү? Жок, чана менен эле чыгабыз Дайылда. Бизде мында горнолочка жок болчу. Бышкан экенсиз да. Эми колдон келишинче сыр не давай. Куттуктайбыз анда. Этапка өтө турган болсок, бардыгыбыз берген эле кыргызымдын дагы бир оюну десек болот. Салттык оюну бул аркан тартышмай. Кыргыз шоу бизнесинин жылдыздары арканды кандай тартышат? Алдыда көрөбүз. Кет. Начнем 3. Так. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тургула, тургула. 3, 3, 3, 3. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бул таймаштагы соңуна келип жетти. Албетте, бул таймаш бардык командаларга жеңилдикке турган жок. Кыйын болду. Бир эмес 2 жолу таймаштырдык, туурабы? Кандай болбосун, күчтүүсү жеңсин. Бизде болсо алып баруучулар эмес, ал эми калыстар тобу чечет. Андыктан Ак Элбирис жана Достук командасына калыстардын жыйынтыгы менен 1-1 упайдан берилди. Куттуктайбыз. Анда эмесе катышуучулардын албетте ойлорун. Аркан тартыш кандай болду? Дегеле процесс жактыбы сизге? Мен үчүн аябагандай оңой болгон жок. Анткени мен айымдын катарына киремин, бирок ошого карабастан дагы биздин жигиттерибизге, биз Жыпар айым экөөбүз болушунча жардамыбызды бердик. Орто жолдо мен дагы кулап да калдым. Бирок жалпы от менен караганда мындай биздин жигиттерибиз аябагандай күчтүү деп эсептеймин. Ошондуктан Достук жеңет деген үмүттөмүн. Чоң рахмат. Жыпар айым, айтыңызчы. Жыйынтык туура эле болдубу? Эң эле туура деп ойлойм, анткени жердин уклону болгон үчүн анын үстүнө сиздер да туура кылдыңыздар. Эки жакка тең ойноп көрдүк. Анан биз жакта оор салмактуулар көбүрөөк болгондуктан негизи мен ишенем, не деп койчу эле, Достук жеңет. Анда биз Достук командасына ийгилик. Аркан тартыш оюну боюнча. Биз жеңдик деп ойлойм, Мунур. Биз жеңдик, анткени биз дөңдө турганбыз, биринчи алар тартып кетти, биз туруштук бердик, бир топ эле. Анан орун алмашканда биз аларды туруштук бердирбей эле, дароо эле 3 секундта эле тартып алдык. Биз жеңдик деп ойлойм, анан бирок эми кургак утуп албайлы деп бир упайды берип койдум. Соңку учурларда ушундай оюндарды ойнодуңузбу? Ооба, ойноп эле жүрөбүз, аркан тартыш тойлорго барып катышып ойноп жүрөбүз. Сонун. Ойноп жүрөбүз даже. Сизчи? Ойноп жүрөбүз, бала кезден бери ойноп жүргөн оюндар. Да, оңой эле болгон турбайбы? Ошон үчүн уттук го деп ойлойм да. Азаматсыздар. Достор, азыр менин жанымда легендарлуу Касым Токторов мырза аркан тартыш сынагында
аркандын учун кармап командага болушунча күч берип туруштук бергенге аракет кылды, бирок экинчи айлампада эмне болуп кетти? Экинчи айлампада баары кулап калышты, анан мен күчүм жетпей калды. Сүйрөгөнгө. Демек, кол деле кичине кетти окшойт. Демек сиз арканды эле тартпастан команданы кошо тартып калган экенсиз. Анда кошо аракет кылып. Бирок ошондой болбосо дагы упай берилди. Рахмат. Эл сынчы, ел көрүп атат дегендей. Команда кандай? Ак Элбириске ийгилик! Урматтуу телекөрүүчүлөр, Аяздагы Таймаш теледолбоору өтө кызуу жүрүп аткан учуру менин катарымды толтуп турган Ак Элбирис командасынын атаандаштары турат бул жакта. Кандайсыздар дегеле, маанай кандай болуп атат? Сонун. Абдан сонун. Жакшы. Анан оюн аябай кызуу жүрүп атат, кыйынчылыкка туруп атат, оңой эмес, албетте. Акыркы оюн боюнча сүйлөшөлүчү. Аркан тартыш кандай болду? Албетте оңой деле болгон жок, анткени күч керек экен, анан перчаткамды чечип, колдорум кызарганча ойнодум. Аракеттен берекет дейт го. Бардыгы сонун болуп атат, анан бирок достукка баа бердим, аябай мыкты экен. Чындык да? Ачкын чечип койсок кандай болот? Эң сонун сиздин оюңуз боюнча толуктай кетсеңиз. Мен оюмда абдан кызыктуу өтүп атат. Негизи бул оюн болгону абдан сонун. Биз баягы көп жылдан бери ойнолбой калган оюндарды ушул жерге келип балады болуп азыр эстеп отурабыз да, абдан жакшы өтүп атат. Аркан тартыш дагы кызыктуу болду. Башында чындап аябай чындадык. Экинчисинде болсо биз бир секретти айтып кетейин мен. Айтып коңуз, кандай болду секрет? Биз неме деп күлүп жатканбызда, башталганда эле 1-2-3 деп кое салалым депчи. Сүйлөшүлгөндөн негизичи, анан бир аз ошон үчүн экинчисинде мындай көп күчтөнбөй эле мынтип мындай эле ойноп элептеп эле. Сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, катышуулардын ой пикирин билдик. Эң башкысы кандай болсо дагы мыктылар жеңсин, күчтүүлөр жеңсин. Сиздерге дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Улуттук телерадио бир корпорациясы Аяздагы Таймаш теледолбоорунун биринчи чыгарышы дагы соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы бул секундаларда кайсыл команда финалга жолдомо алат, ал эми кайсыл команда биздин баракчылар менен сыйланат, дал ошол убакыт сатырга келип жеттик. Оюн деген оюн, Таймаш деген Таймаш, демек жыйынтык дагы чыгаруучу убактар келди. Бардык этаптардын упайларын санап туруп, азыр биз жеңүүчүнү аныктай турган болсок, Ак Элбирис командасы 10 упайга ээ болду. Ал эми Достук командасы өжөрлүгү менен 15 упайды алып кетти. Чындыгында Достук командасына биз финалга жолдомону ыйгарууга даярбыз. Сиздер менен финалдан көрүшөбүз. Жеңилген Ак Элбирис командасын биз курбол кетирбейбиз. Мыкты оюн үчүн Улуттук телерадио берүү корпорациясынын ыраазычылык катын ыйгарабыз. Кол чаап коштоп туралы, жеңүүчүлөр. Ал эми биздин Достук командасы буюрса, кийинки чыгарылышта кайсы команда менен атсалышат? Финалды өткөрүп жибербеңиздер дейли. Кандай гана оюн болбосун, күчтүүсү жеңди, мыктысы жеңди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыгы сиздер ойлогондой болду деп биз ойлойбуз. Чындыгында Достук командасы, азаматстар, финалга чыктыңыздар. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Эми анда Достук жеңген соң Достук ыры менен аяктайлыбы кесиптештер? Кеттик анда эмес, Аппак кардай сүйүм бар, аппак кардай айфелим аяк сүйүмдү кабыл ал. Оппага тигидай, най на 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 лай, оппага тигидай, лай лай лай, оппага тигидай. Ошондой өзгөчө нотада Аяздагы Таймаш программасынын биринчи чыгарылышын аяктайбыз. Ал эми кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, бар болуңуздар.